لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله 40 hadis jana anın düşündürmesi. 29 hadis. Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu aytdı. Men Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'dan, o Allah'ın elçisi, meni beyişke kirgizip, tozokton alыс kıla turgan işler tuurasında aytıp beriңizчи деп сұрадым. Ошондо Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, sen öte улуу iş tuurасында сұрадың. Бул иштерди Allah kimге жеңил кылса, анда ал иштер ага жеңил болот. Allah'a şirk kılbastan, anın özüne gana sıyın, namazды толук аткар, зекет бер, Ramazan ayında orozo karma, jana acılıkka бар dedi. Андан соң Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, сага жакшылыктын эшиктерин көргөзөйүнбү? Ал эшиктер тозоктон калкан болгон орозо, суу отту өчүргөндөй, күнөөлөрдү өчүрө турган садака жана түндөсү окулган намаз деп айтты. Андан кийин бул аятты окуду. Алардын капталдары уктар орундарынан ырак болуп, көбүнчө ибадатта болушат, жана коркуп, үмүт кылып Роббисине дуа кылышат. Жана биз ырыскы кылып берген нерселерден садака кылышат. Эч бир жан жасаган жакшы иштер үчүн өздөрүнө бейиште жашыруун даярдап коюлган кубанычтарды билбейт. Сажда сүрөсү 16-17 аят. Аятты окуп бүткөн соң, бардык иштин башаты, анын түркүгү жана туу чокусу эмне экендиги туурасында айтып берейинби деди. Анда мен, о Аллахтын элчиси, ооба айтып бериңиз дедим. Бардык иштин башаты ислам, ал эми түркүгү намаз жана туу чокусу Аллах жолунда согушуу деди да. Бул ибадаттардын баарысынын максаты эмне экендиги туурасында айтып берейинби деп айтты. Мен Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга, о Аллахтын элчиси, ооба айтыңыз дедим. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн тилин кармап, мына ушуну тыйып жүр деди. Ошондо мен, о Аллахтын элчиси, биз ар бир сүйлөгөн сөзүбүз үчүн жооп беребизби деп сурадым. Ошондо Аллахтын элчиси, о Муаз, адашкыр экенсиң го. Беттери менен, же тумшуктары менен тозокко түшө турган адамдардын тозокко кирүүсүнө тилдеринин кесепеттери болбодубу деп айтты. Ат-Тирмизи. Хадиске түшүндүрмө. Ушул мааниде келген хадистердин баарысында айтылгандай, кимде ким Аллах парз кылган иштерди өз убагында аткарса жана тыйылган арам иштерден тыйылса, анда ал бейишке татыктуу болот жана тозоктон кутулат. Эгерде мусулман хадисте келген иштерди аткарса, чыныгы мусулман деген атка татыктуу болот. Ошондой эле ийгиликке жетүүгө туура жолдо жүргөн такыба атка конот. Хадистен алынган пайдалар. Биринчи, сахабалардын жакшылык иштерге умтулуулары, өзгөчө бейишке киргизип, тозоктон куткара турган иштери Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сурап турушкан. Ошондуктан ар бир мусулман да мындай иштерге умтулуусу керек. Экинчи, бейиш менен тозоктун бар экенине ыйман келтирүү. Азыр бейиш менен тозок бар жана эч качан жок болбойт. Үчүнчү, ар бир мусулманга эң биринчи милдет жана эң улуу нерсе Аллахты жалгыздоо жана кылган иштерин чын ыхластан аткаруу. Буга хадистеги Аллахка шерик кошпостон анын өзүнө гана сыйын деген Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын осуяты далил болот. Төртүнчү, хадистеги Аллахка шерик кошпостон анын өзүнө гана сыйын, намазды толук аткар, зекет бер, Рамазан айында орозо карма жана ажылыкка бар деген Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөзү исламдын 5 түркүгү. Бул түркүктөрдү аткаруу ар бир мусулман үчүн парыз. Бешинчи, бирөөгө илим үйрөтүүдө бир нерсени көргөзүп үйрөтүүнүн абзелдиги. Буга Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өз тилин кармап көргөзгөндүгү далил болот. Алтынчы, эгерде биз тилди туура эмес колдонсок, анда тилибиз бизди тозок алып бараары анык.